Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде кайрадан сиздер менен Тилибиз Тирегибиз программасы. Белгилүү болгондой өткөн программабызда сиздер үчүн кыргыз жазуу эрежелеринин айрым пункттарды тартуулаган болчубуз. Мына ушу программадан кийин биздин студияга, биздин дарегибизге бир топ каттар, байланыштар, сураныч каттар, ал түгүл адистер өздөрү келип дагы орфографиялык эрежелерди мындан да тереңирээк билүүгө кызыккандыгын билдиришти. Анда биздин бүгүнкү программабызда дал ушул сиздерди кызыктырган суроолорго жооп бермекчибиз. Замандаштарыбыздын жана ошондой эле биздин коомдогу жетекчиликтердин мамлекеттик тилге жана жазуу эрежелерине болгон мындай кайдыгер эмес аракеттери бизди кубандырбай койгон жок. А дегенде ЛТР коомдук телерадио компаниясы Ош областтык мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондусу менен биргеликте өткөрүлүп жаткан кыргыз жазуу эрежелерин жана иш кагаздарды окутуу семинарынан шыр баян этели. Эмне үчүн? Мынау жумшак үнсүз. Жумшак үнсүзгө андан кийинки жалгануучу сөзсүз жумшакты талап кылат. Мисалы үчүн тин деп жазып коюшат да. Т бул капкалаң болгон үчүн ал ката болот. Мынау дагы жумшак үнсүз, бул дагы дин болот. Жумшак үнсүздү талап кылат. Анан эч качан мен кечеги күнү иш кагаздары менен иштеп атканда ушуну кезиктирдим да, мисалы үчүн колу анан ка деп жазып койгон. Бул өтө чоң одонун катасы. Колуев ага болуп калат да. Мамлекеттик тилдин таралыш, колдонуш чөйрөсүн кеңейтүүнү көздөгөн семинардын максаты төмөндөгүчө. Бул семинар 10 күндөн бери жүргүзүлүп атат. Биздин Ош облусунун аймагындагы бардык областтык мекеме ишканалар камтылды, мындайча айтканда. Ушу бардыгына ушу бүгүнкү күндөгү кыргыз тилинин жазуу эрежелерин окутуп, аны менен катар иш кагаздардын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү боюнча жүргүзүлүүдө. Бул жерде ар түрдүү көптөгөн маселелер козголуп атат. Мисалы үчүн ошол мурдагы жазуу эрежелериндеги татаал жер суаттарынын бириктирилип жазылып калышы, бүгүнкү күндө кайрадан алар айрым жазылып калышы, кош сөздөр, кошмок сөздөр, негизги бул жерде аябай маселе көп. Ушул боюнча биз атайын уюштуруп өткөрүп атабыз. Негизинен семинар аябай жакшы деңгээлде өтүп атат, баары кызыгып, себеби мындай окутуу керек экендиги. Анан биз бул семинарда жөн эле окутуп койбостон, ар бирине ошо кыргыз тилинин жазуу эрежелерин таркатып бердик. Областтык деңгээлде ошол 500 даана алып чыгарганбыз. Ушунун баарын тең ар бир мекеме ишканага 5тен кылып ошо таркатып, ошо жеткиликтүү деңгээлде сабагын уюштуруп берип жатабыз. Чынында билемге салган жазуунун жалпы эрежелери жолбун күчүктөй көңүл сыртында калып жатышына биз ойлогондой бардык эле адис жетекчилер кайдыгер эмес экен. Ал түгүл көөдөн ойгон суроолорун ортого салып, окуу жараянында жигердүүлүк көргөзүштү. Керектүү иш кагаздары чыкмайын, биз кантип иштейбиз? Мисалы, мынау областной бириккен клиникалык больница менен, бул оорукана менен биздин оорукана, башка ооруканалар ар ким өзү ар кандай эле иш кагаздарын жүргүзө берсек, ар түрдүү немелер. Анда кандай неме болуп калат? Анын өзүнүн бирдиктүү немеси болот да. Заявление деген орусча деле немеси бар да, үлгүсү болот, образец. Деги эле кыргыз орфографиясында майда деп көңүл бөлүнбөй, көпчүлүк билбей жаткан бөлүмдөр кайсылар экен? Мени өкүндүргөнү ушул орфографиянын 2002-жылы кабыл алган өзгөртүү түзөтүү киргизилгендигине карабастан, 1 жыл киргизилгендигине 1 жыл болгондугуна карабастан, бизде мекеме уюмдарда, деги эле көчөдөгү жарнактарда да ушул орфографиянын эрежелери сакталбай жаткандары өтө өкүндүрөт да. Айрыкча мына жер суунун аттарында дагы деле көчөдөгү жанагы кара суу, кара кулжа, чоң алай деген сөздөр дагы деле бириктирилип жазылып келгендиги, ошол бириктирилип жазып келгенде биздин ушул мекеме, облустук мекеме уюмда иштеген адистердин дагы да ошону жеткиликтүү деңгээлде түшүнбөгөнүгү өзгөчө өкүндүрүп жатат. Андан сырткары ушул орфографиянын эрежелерин өтүп жатып мен дагы бир нерсени байкадым. Бул деген бул жалпы эле биздин коомчулуктун кетип жаткан катасы. Айрыкча ушул бизге массалык маалымат каражаттары, бул сабаттуулуктун күзгүсү болгон ушул массалык маалымат каражаттарында иштеп жаткан журналисттердин кетип жаткан катачылыктарын аябай баамдап, ушуга өкүнүп турам да. Себеби кыскартылган сөздөрдү окууда, мисалы үчүн КРНын президенти, КРНын билим берүү министрлиги деп айта беришет да. А өзү кыскартылган сөздөрдү окууда бул КР, ошол тамганын аталышына жараша окуш керек болчу. КРдин президенти деп. Андан сырткары бизде эң жөнөкөй эле дагы бир мисал, бизде КМШ өлкөлөрүндө деген сөзү дагы биздин ушул массалык маалымат каражаттарында эмгектенгендер аябай көп колдонот. Биз бардыгыбыз ошого карап сабаттуулукту үйрөнөт экенбиз. Бул
деген КМШ деген сөздү дагы туура пайдалангандыгы ушу мен массалык маалымат каражаттарында иштегендерден да сурап кетет элем. Андан сырткары бизде мына министрликтердин атын жазууда дагы бир канча катачылыктарга жол берип келе жатат. Ошол бул деген 2002-жылы кабыл алынган орфографияда көрсөтүлгөн эреже болчу. Министрликтердин аталышын жазууда биринчи тамгасы баш тамга менен жазылат. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги деген сөздү узартып жаза турган болсок, Кыргыз Республикасынын анан саламаттыктыгы деген сөздөрдүн баары баш тамга менен, калгандары кичинекей тамга менен жазылыш керек эле. Бул эреже дагы деле биздин калпка жетпегендиги аябай өкүндүрөт бизде. Андан сырткары мына бизде адам аттарын жазууда дагы ошол көөлүк берген жердеги адамдардын отурган сабатсыздыгы дагы биздин элдердин сабаттуулугунан дагы төмөн болуп келет да. Айрымдары ушул көөлүктү алганына сүйүнүп, баласынын аты кандай жазылганына маани бербестен кетип калат. Айрымдары ошону кийин алып байкап калат да. Ошон үчүн мен ушул жарандарга көөлүктөрдү берип жаткан, ошол алардын жарандыгын тастоочу документтерди берип жаткан адамдардан да суранып кетет элем. Ушул жаңы кабыл алынган кыргыз тилинин жазуу эрежесинин ар бир пунктуна, ар бирине өзгөчө үңүлүп, ага көңүл бурушун ушул учурдан пайдаланып ошолордон аябай суранып кетет элем. Кыргыз жазуу эрежелери 1953-жылы 3 жолу алмашылып, 3 жолу жаңы редакцияда кабыл алынса да, бүгүнкү күндө бул эрежелер элге жакшыраак таралбай келет. Бул тууралуу биздин кийинки программаларыбызда дагы көбүрөөк маалымат берип турууга жана ошондой эле сиздердин суроолорго жооп берүүгө биз программабызда бардык аракеттерибизди жумшамакчыбыз. Тилди кай бирибиз кыйкырып, жар салып, экинчибиз кол шилтеп, үчүнчүбүз таңданып тиктеп туруп, мамлекеттик тил статусун алганына 20 жыл толуп отурат. Эмне кылдык, эмне жыйынтык, эмне аракет? Баягы демекчи, баягы жүгүрүп, жүгүрбөгөн тигинтип тигилип турган турмуш айланпасы. Бул тууралуу республикабыздагы эң негизги чоң областтардын бири катары эсептелинген Ош областынын аймагында жүргүзүлгөн иш-чараларга да кызыктык. Мамлекеттик тил менен сыймыгым аттуу карасынак өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Кыргыз Республикасы мамлекеттик тил мыйзамынын 20 жылдыгына карата биздин Ош облустук мамлекеттик администрациясынын башчысы Карашев Аала Азимович өзү демилге көтөрүп, атайын ошо резервдик фондунан 100 000 акча бөлүнүп, биздин мамлекеттик тил өнүктүү фондунан 50 000 акча бөлүнүп, атайын чоң Ош облусу боюнча мамлекеттик тил менен сыймыгым аттуу кароо сынак жарыяланды. Бул кароо сынак 3 баскыч менен өткөрүлүп жатат азыр бүгүнкү күндө. Биринчи баскыч ушу апрель-май айында өттү. Экинчи баскыч май-июнда, мына азыр 3-чү баскычка карата даярдыктар жерлерде жыйынтыгы чыгарылууда. Бул дегенибиз ошол мектептерде, балдар бакчаларында мамлекеттик тил менен сыймыгым аттуу чоң кароо сынак адабий музыкалык чыгарма менен өткөрүлдү. Бул жерде ошол мектептерде дил баяндары жазылат, олимпиадалар өткөрүлүп атат балдардын арасында. Бала бакчаларда болсо атайын адабий музыкалык конкурстар өткөрүлүп атат, фестивалдар өткөрүлүп атат. Ал эми окуу жайлар арасында болсо бул жерде мектеп кесипчилик техникалык окуу жайлар арасында шайыр тапкычтар клубу жарыялаганбыз. Ал эми орто жана атайын орто окуу жайларында, жогорку окуу жайларында мамлекеттик тил менен сыймыгым аттуу олимпиада, бул 4-5 курстардын арасында 2 бөлүк менен улуттук тайпалар арасында, анан жалпы тайпалар арасында. Аталган эне тилим сыймыгым аттуу конкурсун алкагында Ош шаарындагы номер 703 аскерлер бөлүмүндө мекен намыс эне тили аттуу ураандын алдында таймаш болуп өттү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабыздын экинчи бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 703 ички аскерлер бөлүгүнөн арылган мамлекеттик тил менен сыймыгым аттуу таймаштан алып көргөзмөкчүбүз. Мекен сакчылардын эне тилдин өнүгүшү үчүн кайдыгер эмес мамилеси көрүнүп турду. Ассаламу алейкум калың журтум, көкөлөсүн асманга бакыт кушум, бүт ааламды жаркыткан күндөй болуп, чачырасын дүйнөгө жарык нурум. Таймашта тилге арналган патриоттук ырлар жаңырып, Мекен үчүн
Андан кийин коомдук аскерлик милдет жана эне тил алдындагы адамдык вазыйфасын аткаруудагы көйгөйлөр ирониялуу чагылдырылды. Кана эми Руслан сүйлөбөйсүң, армия карабызбы? Орап делеши. Кол. Не кол? Не кол? Не кол? Нормально да? Ne olur da ayıpmazsın mı? Açın. Ne olup mu ayıp olun? Ne olmasın? Jığılgansın mı? Ne olmasın? Kanday oğlum? Tarifini ayıp vermeysin mi? Бул конкурстун өз деңгээлинде өтүп жатканына баа берип, бул бир эле күндүк аракет болуп жүрбөсүн, же кожо көрсүнгө жасалып жүрбөсүн деп, эне тилге болгон камкордук бир эле конкурс менен чектелчү маселе деп, имараттын ишин да кыдырып чыкты. Солдаттардын жата турган жери, ушул жерде кийим кечеси жана курал жарактар баардыгы ошонун ичинде болот да. Чынын айтуу керек, ар бир канадагы мейли жоболор, мыйзамдар, устав, милдеттердин барысы ал түгүл каналардын сыртындагы көрнөк жарнактардын бардыгы мамлекеттик тилде болгонун баалабай кое албадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп тургандай, 703 аскер бөлүгүнүн дал ушул канасында аскер бөлүктүн өзүнүн ички мыйзамдары, жоболору, уставтары жана ошондой эле аларга берүүчү тапшырмалардын бардыгы мамлекеттик тилде которулуп жана көрнөк түрүндө илинген экен. Айтууга жөнөкөй, караганга оңой болгон менен ушунун бардыгы эмгек. Эгерде бардык жерде дал ушундай нерселерден ишти баштасак, балки мамлекеттик тилди колдоо, өнүктүрүү чөйрөсү мындан дагы кеңирирээк орун табат деген ишеничтебиз. Анан да бөлүмдүн тарыхын чагылдырган музейине жана ошондой эле ушул жоокерлердин мамлекеттик тилдин билишине, окушуна шарт түзгөн кыргыз тили каанасына кирип, ага дагы ыраазы болгонубузду жашыра албадык. Көрсө мамлекеттик тилди билүү жана сүйлөө башка улуттун өкүлдөрүнө да милдеттүү таралган экен. Кыргыз тилине карата биз конкурстарды өткөрүп атабыз подразделениялардын арасында. Ар кандай мероприятиялар өтүп атат кыргыз тилинде. Жазуулар кыргызчага которулуп атат, бардыгы командалар постепенно кыргызча болуп атат секин-секин. Кыргызча команда берип атабыз командирлерди тосуп алганга. Арыз буйруктар дагы кыргыз тилине аз өтүп калган. Өзүбүз ham секин-секин кыргызчага үйрөнүп атабыз, көнүшүп атабыз. Анткен менен 5 кол барабар эмес демекчи, Кремльде бир күндө курулбаган сыяктуу, бакыйты илинген ураандар, дубал гезиттерде кетирилген чоң эле каталарды көрүп, көңүл бөлүп, ал түгүл эскертүү жасап, жазуу эрежелерин тартынбай эле окуп алсаңыздар деп сунуштаганыбызда, учурда тил комиссиясынын мүчөлөрү менен иш алып барып, окуу жүргүзүп жатканын айта коюшту. Ылайым эне тил ар бирибизге ойду берүүнүн, пикир алышуунун гана эмес, биримдиктин да куралы болсун демекчибиз. Эгерде сиз эне тилдин өнүгүшүнө кайдыгер карабасаңыз, анда областтын аймагында өткөрүлүп жаткан таймашка шашылыңыз. Кийинки программаларыбызда дал ушул программанын алкагында ийгиликтүү жараяндар болсо чагылдырып турууга аракет кылалы. Эмесе эмки программабызда Жалал Абад, Баткен областарындагы мамлекеттик тил жарыштарына сапар жасамакчыбыз. Мамлекеттик тилдин улуулугун канчалык айтса да түгөнбөй түтөп келет. Анткени тил өзү ошондой нерсе. Ар бир элдин улуттугун, улуу